Boldu ilova. Boldu ilova. Başım olup gidedim ilova köp. Cadı o. Boldu ilova. Нурдана Эсенбекова 19 жашта. Каарманыбыз аты жаман рак оорусу менен жабыркап, учурда минтип алсыз абалда жашап келет. Бойго жеткен кыз башындагы шишиктен улам бүгүнкү күнү бирөөдөн көз каранды болуп, шалдырап, кээде минтип көзүнө жаш алат. Анын жанында айланчыктап, сүйөп таяп минтип апасы, эжеси жүрөт. 2 рет мээдеги шишикке каршы операция жасатканы үчүн Нурдананын чачын алып коюшкан. Ошого байланыштуу суук тийбесин деп минтип баш кийим кийип жүрөт. Каарманыбыз сүйлөөгө алы келбегендиктен маекти анын жакындарынан алдык. Оорунун алгачкы белгилери кантип билингенин анын апасы айтып берди. Биз биринчи ооруганда эле карантин убагы болчу да. Карантин убагында ошо биринчи обычный кадимкидей грипптей болуп эле башталды. Анан өзү көбүрөөк грипп болуп калды да, ушу шаарга келгенде бул кичинекейинде көп деле ооручумуз, анан шаарга келгенде грипп болуп, анан көбүнчө башым дей берчү экен да эжесине. Анан мен эле ошо берчүм, жуунуп эле чачын жайган боюнча эле кетчү көчөгө. Анан ии раз болот, жылаңбаш жүрсөң деп эле койчумун. Анан грипп болуп эле жатып калды. Анан грипп болуп улам бирөөнү алып барабыз. Bir невропатолог алып бардык, ал деле дары жазып берип коет. Болбойт, бирок жакпайт да колдору. Ана бул мен көп эле эл үйүнөн дарыланып атпайбы деп эле гриппко деп эле грипптин дарыларын берип эле жүрдүк. Анан аягында кийинки күндөр уже жата баштады, көп жатат. Анан кетип баратып тижерди сүзүп алат. Анан бир жакшы врач бар дегенден ошол жака алып барып анан ошол байке жиберди да, башын тарттыргыла МРТга. Башын тарттырдык, анан ошондон билип калдык да, анан шашылыш эле биринчи операцияны бердик. Эмне деген диагноз коюшту? Ушу диагнозу опухоль деп эле чыгарып берди, анан өзү медициналык тил менен алар өзүнчө бөлүнөт окшойт да. Киста дейт экен, анан ыйлакча болуп чыкты да. Ошо опухоль болгондо злокачественный, доброкачественный. Злокачественный деп чыккан үчүн ошо кайра экинчисине берип калдык да. Нурдананын апасы кызы башынан 2 рет операция өткөргөнүн айтууда. Ал эми каарманыбыздын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ал мындай дейт. Тамакты жакшы эле ичип атат, бергенибизди ичет, өзү кармап ичет. Ошо айтып атпаймынбы, кичине кызым баарын ичине катат да, мындай көп эме кылбайт. Анан азыр бул экинчи операциядан бери киши жардам кылып атабыз да. Өзү туалетке бара албайт да, жетелеп барышыбыз керек. Анан эми мындай өзүң бас деп койгондон коркуп атам эми. Өзү мынтип жарым жан болуп турса, анан өзү барат да жыгылып быгылып кетеби деп. Ошондон коркуп эле анан бир киши жардам болуп атат азыр. Ушундай төрөлгөндө эле жоош жата берчү да. Ушул кандай кенедейинде кандай болсо ошондой. Көп деле сырын ача бербейт, мынтип атам, тинтип атам деп айтпайт бизге. Даже мына ооруп атканда, кыйналып атканын, жаны кейип атканын көрүп турам, бирок ошону да айтпайт да. Жакшымын дей берет. Айтып атам, мына жакшымын дей берип, аягым эмне болду? Мен монтип атам, аягым ооруп атат деп бир айтпайт. Болгон эле мени аябайт окшойт да, болгон эле тиги башын эле айтчу да, башым эле ооруп калат деп элечи. Так көп мындай эмени айтчу эмес бизге. Тиги балаңдөнүп тентек кылган дагы эмес да. Ушундай кандай кенедейинде төрөлсө ушундай. Секреттери де, подружкалары деле жок. Жана ушул жашка чейин деле подружка күтпөй эле, жумуш үй деп эле. Иштечү, кафеде повар болуп иштечү. Мусулманский кафеде повар болуп иштечү. Жакшы жасайт турбайбы? Тамак ашты жакшы жасайт. Нурдана жаткың келет ага. Жатасың? Жатасың. Өзү эле кырын жатып алат. Жатабы. Врачтар айтат да, биз билбейбиз бул оору кандайынан пайда болот деп. Кээ бирөө айтат, жыгылганда, катуу дар алганда, мээ сезгенгенден дагы пайда болушу мүмкүн депчи. Ошондо сиздер эмнеден пайда болгонду? Ошондо биз эмес, медицина деле бул ушул если киста болсо, ал болсо удардан пайда болот дейт да. Бул
Нурдананыкы болсо эмнеден жаралганын врачтар деле билбейт экен. Бизди билсек, мындай болгондон жаралат, пайда болот деп айтат элек, биз деле билбейбиз дейт да. Азыр чачын алып койгон да. Анан арты төбөдөн тег эжигеге чейин эме болот экен. Ошондон баштап союк болот да, кесик. Анан тиги ачкан жери былпылдап турат да. Тигип эле коет экен да. Сөөктү кайра койбойт экен. Ошон үчүн мен бул көбүнчө эле жылаңбаш алгыла дейин, анан үйдөн кийгизип коюп атабыз. Азыр үй суук болуп атпайбы? Үшүп кетет ошо жери, кадимкидей ошо ягына. Сууктун баары эле ошо ягына барып тиет. Анан башына ого өтөр, кайра суук тийбесин деп эле шапка кийгизип коюп атабыз. Чалкасынан жаткан болбойт, себеп кежигеде да мындай. Так ушу кара кушта да мунуку. Фарида Султанова күндүз мынтип Нурдананын жанында болсо, түнкүсүн түн күзөттө кызынын дем алганын текшерип кайтарат. Корком да, себеп эмне болуп кетет деп, тырмап алабы, эмне болуп кетет деп корком түнчүндө. Түнкү уйку дагы катуу го. Бул өзү уктап калганда чалкасынан түшүп калат. Аны ушу таңкы 5-6ларда өзү сезе баштайт. Капталган жат, колуңду койбо десем, неметет. Түндө кайтарганда ошол жанагы бир дарысы бар да. Аны постоянно ичкиле дейт да. Ал болсо күчтүү экен, уктап аткан боюнча тиги баягы уктап калышы да мүмкүн. Врачтар айтат го ар кандай мындай деп. Аны ошо дем алгандан корком. Карайм. Дем алып, кадимки кээде дем албай калгандай сезилет да, анда эле жүрөгүм түшүп кетет. Дем албай калды деп текшерип. Дем албай калды. Ооба, текшерип турам, күндүз деле текшерип турабыз. Күндүз дагы баягы айтып атпайм, бул көп сүйлөбөгөнгө даже уктап аткандай болуп жата берет. Биздин келин эми уктабай жатканын деле сезесиң да, эне болгондон кийин. Мындай келип уктап атабы деп карасаң, уктабай эле жаткан болот, бирок бизге уктап аткандай эме көрсөтөт да, тип чекесине колум коюп, мурду жагына колум коюп, дем алып атабы деп. Табиятынан түнт кыз жакындары менен деле аз сүйлөшөт. Чай ичесиңби деп, тамак ичесиңби деп сурайбыз келип. Дарыңды ичесиңби, туруп отурасыңбы? Турасың? Кичине отурбайсыңбы? Тур. Ия. Эжеңдерге кичине бирдеме айтып сүйлөп берчи. Каптал менен эле жатат кызым. Оң каптал менен эле. Тамак ичесиңби? Ия. Чечип коеюн. Чечпей эле кой. Чечкиң келип атса чече бересиз кетсең. Чечкен жоксуңбу? Ыскан жоксуңбу? Башың көп чайкаба балам. Ушу башында көп чайкатканга болбойт да, ошон үчүн айтпайсыңбы деп эметебиз анан. Акырын бөлүп айтат. Кичинекей бөбөгүң бар экен. Ойнойсуңбу бөбөгүң менен? Сен жаныңда Чакырпайчы, сүйүн айдап койду. Аны чакырат, ады карайт, бияка жатат, бул бияка жатат. Анан аны кыйкырып карап, мынтип колдорун булгаласа, карап издеп, ушинтет муну. Настроение болбу, баары жакшы болот. Айтып атам, бул күчтүү. Айтып атпайм, кичинекейинде ооруса деле жүрө берчү. Элдин балдары болсо ыйлап, бул болсо тыпырайып кийинтип койчу да тайнеси. Тайнеси бенжектерин тигип берип, чоң энеси 6 жашка чейин биз менен болду бул. Кайненемдер болуп чогуу. Тайнеңди сагындыңбы? Келтире албай койду тайнесин. Көп болдубу көрө элегиңер? Болду ыйлаба. Болду ыйлаба. Башың ооруп кетет эми, ыйлаба көп. Болду. Жада ой. Болду ыйлаба. Тайнесин сагынып турат. Тайталарын батырасың. Сагынып турбайбы? Ушинтет го. Болду эми ыйлаба. Сыртка чыгарбай үй менен эле айтып турбайбы? Эми луч алыш керек болуп атат да. Анан биякта врачтар айтып атат, биздин луч тиги Союздун абагындагы аппараттар экен да, биздин онкологиядагы. Анан эми чет жактыкы баары бир эме өнүкпөдү. Анан чет жактыкы жакшы деп атат да мындай. Алганыңарга деле, доходуңар жетсе, четке чыгарып келгениңер деле, негизи бул ооруну деле мындай эм алмаштырса,
эметип кетет экен да, жер которуп климат алмаштырса деле ошентип кетет деп атат да. Улуч алганда жакшы болот. Улуч алганда слабый болот дейт, бирок жакшы болот дейт да. Тиги биротоло токтоп калышы деле мүмкүн деп атат да. Ал эми Нурдананы жергиликтүү дарыгерлерге алып барып, чет жердеги клиникалар менен сүйлөшүп, маалымат алып жаткан анын эжеси Айдана Эсенбекова. Ал сиңдисинин башындагы шишиктин көлөмү кандай экенин жалпак тил менен мынтип түшүндүрүп берди. Мындай болжолдоп айтканда ошо мээ менен теңелип калды, баягы каналдар жабып калышы мүмкүн. Шишик деген ошо жүрөккө, өпкөгө кеткен ошо коркунучу, же уктап атканда же жүрөгү токтоп калуу, же дем албай калуу коркунучу бар да. А бул жака жазылганы боюнча мынакей 55 мм бул ошо болжол менен 5 см 42 мм да болжолдуу түрдө 6 сантиметрге жетип калган экен. Бул өтө чоң, медицинада өтө чоң деп эсептелет экен да. Ошондосу канчалык экенин кол менен эми ал аркасында мурункуларда деген башына артына чыгып калган, мындай колго илинипчи. Азыр учурда ал суусуда жок, учурда жакшы да. Колго илингенде кандай эле көлөм? Операция болор күнү бул аябай эле чоң, кичинекей баланын башы сыяктуу болуп чоңоюп кеткен да. Нурдананын оорусу ушул черномозочный опухоль деп коет экен. Бул ошо дүйнө жүзүндө болбосо да ушу Кыргызстанда 1000ден бир адам эле кездешет экен да. Ушул эми опухоль деген операцияга чейин, операцияга бербей туруп дарылаганда бул батайгат экен да. Бизге андай деген жок, себеби анализдер чыгып, томография чыкканда 2 эле жума убактыңыздар калды деген. Бул эми башта ооруп көрбөгөн үчүн кыйын болду да. Эми ал сөздү угуш бизде ушу август айлары болчу. Өзүн айтпайсыздар аны? Аны айткан жокпуз, эми анын себеби 2 жума эле убакыт калды. Ал биз 2 жумада биз баягы жоготуп алуу коркунучун элестеттик да, бизчи биринчи эле мындай оору менен ооруп көрбөсөк. Көрсө бул медицинада эле кээ бир учурда адашат экен да. Биздин угушубуз боюнча опухольда операциясы жок, ийгиликтүү айыктырып алууга мүмкүн экен да. Бычак тийген сайын өсөт деген диагноз коюшат атат биздечи. Ошондой болот ал. Ошондой болду. Чет өлкөгө барып дарылансам деген тилеги бар Нурданага жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.